Эркектер, кыргыз кыздарын 3төн 4төн аялдыкка алгыла, деп пикетке чыгалы журналист Назира Бегим. Назира Бегим аттуу Facebook колдонуучу баракчасына аялдарга күйөөлөрүнүн 2 аял алуусуна каршы чыкпоого чакырык таштады. Ал мынтип жазган: Айрым айымдардын менин күйөөм, менин менчигим, бербейм эч кимге дегенде эч түшүнбөйм. Айымдар, күйөөңөр силердики эмес, силер күйөөңөрдүн менчиги экенин, керек болсо силерди алар сатып алганын түшүнсөңөр. Сатып алган десем такыр чалкаңардан кетпегиле. Чындыгында ошондой бирок. Айымдар, акыбыз жок, бирибиздин дагы күйөөлөрүбүзгө экинчи, үчүнчү же төртүнчүнү алба дегенге. Колуңан келсе алсын, ошол аялды алганга силер жардам беришиңер керек. Кыргыз эркектери, намысыңарды ойготсоңор, аялыңар эмне десе ошонун оозун карап отуруп калбай башыйып, 4төн аял кылып алгыла кыргыз кыздарын. Анан ошол кыргыз мырзалардын, кыргыз жубайларына айтаар элем, аялдык экону уnuткула. Күйөөңөргө алып бергиле 2ден 3төн аял. Кыргыздын тукумун көбөйткүлө, ынтымакта болгула. Ашыкча тантырагандын дагы кереги жок. Жакшы эле сүйлөнүп айтчуңарды айттыңар. Жеңди түрө киришели, эркектер, кыргыз кыздарын 3төн 4төн аялдыкка алгыла деп пикетке чыгалы керек болсо.